Тизеода учучак берүүсү саламатсыздарбы. Бул арада мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын күчүнө кириши 3 айга жылдырылды. Эми жөлөк пулду төлөө кечендеп, сүйүнчү бул төлөнө берет. Өкмөт бул сунушту мыйзам күчүнө киргенден тартып, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 30 миңге жакын бала жөлөк пул алуучулардын тизмесинен чыгып калары. Ошондуктан аны изилдөө зарылдыгы келип чыкканы менен түшүндүргөн. Документ негизинен бир аптадан соң күчүнө кирмек. Ага ылайык 2018 жылы төрөлгөн баардык ымыркайларга 4 миң сомдон сүйүнчү, ал эми 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон берүү каралган. Ошондой эле 3төн көп балалуу үй бүлөлөргө 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жөлөк пул чегерүү каралган болчу. Бүгүн биз өзгөртүү киргизилген жөлөк пул мыйзамы тууралуу сөз кылганы турабыз. Студияда конокто балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин өкүлү Таалайбек Жакыпов келип отурат. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Мына буга чейин эле мыйзам тууралуу Нарын шаарында бир канча нааразычылык акциялар өттү эле. Дал ошол акциядан азыр пикирлерди угу алсак, берүүбүздү улантабыз. 2 балам бар. 2 балама 2300 сом алчумун. Эми 2 балалуулар албайт экен пособиячы. Бул аябай туура эмес. 2 баланы эмне кылып багабыз? Квартирада турабыз, өзүм иштебейм, жолдошум иштебейт. Мисалы үчүн, иштейм десем жумуш жок, жогорку билимим бар мен мисалы үчүн. Мен 3 жылдан бери болгон жерге резюме таштап, мен жумуш таппай атам мисалы үчүнчү. Ушул эле мыйзамды тууралай биз шаардык тургундарында оюн билип көрдүк элек. Анан угуп алсак, анан улантабыз. Менин оюм пособияны канчалык эртерээк берсе ошончолук жакшы. Себеп дегенде балдар чоңойбош керек. Советский Союз мезгилинде пособия так берилчү эле, убагында берилчү эле. Ар бир баланын эсебин эч жоготпой аябай так берилчү. Мен пособия алган эмесмин, буга чейин алып деле элекмин, 5 баланын энесимин, кабарым жок чын айтканда. Эми пособия деген баарына төлөнбөйт да, айлыктарын бөлүп туруп анан жеткендерге төлөнөт. Анан менин неберелеримдики жетет эмес. Ошон үчүн пособия деле алышпайдылар. Мен 4 балам бар. Бизге папабыз иштейт деп берилбейт да. Бирок 4 балага деле жетпейт да, мисалы айлык жол 15 миң айлыга жетпейт да. Эми пособиянын бул жөлөк бул негизи балдарга керек. Анткени дегенде эми биз жетиштүү адамдарга көп сезилбейт. Айылдагы эң керектүү акча 500 сом болсо да чоң акча айыл үчүн пособияны бериш керек. Кээ бирөөнүн 3-4 балдары бар. Алар кыйналып жүрүшөт. Алуучулар көп болсо эмне ошого жараша нужда бар да. Алуучулар көп болду деп эле анан баарын кыскарта бергөндө болмок беле. Алуучулар көбөйгөндө бирөөнү мисалы үчүн баланы бакканга шарты ошолорго ылайыктуу боло албайт да. Ал туура эмес да, бул иш эле туура эмес да. Ушу мен деле жүгүргөндөй болгон былтырчы. Мен 4 балам бар мисалы үчүн. Мен эчтеке албайм азыр. Акча да жалбайм эчтеке. Ошону мен тактайын дедим эле, 18-жылы акча берилет деп атат. Анан ошо жүгүрөйүн деп атам мен дагы. Ошону каяка барыш керек, кандай кылыш керек, ошону мен да билбей атам да. Мурда кимдин байлыгы көп, кимдин байлыгы аз, машинасы бар, уyu бар, аты бар берилбейт деп келчү эле. Эми ага карабай эле берип калды деп угуп атабыз го радио, телевизордон. Эми ага карабай эле берип турса жакшы. Эми биздин Кыргызстандын шартында элдин турмушу жакшы болбой эле азырынча. Бул туура эле эмес дейм да, баягы карашпайбы өйдө ылдый жагын население айыл-кыштактарда жашагандар оор эле жашап атышпайбы? Анан ошолорду караш керек да, алар жалаң пособия менен жашап аткандар деле бар да. Анан кийинкиге улам кийинкиге жылдыра берсе, албай куштар күтүп атышат да, чынында туурабы? Мына жогоруда чындыгында эле бакыл тургундардын бул мыйзам тууралуу толугураак маалымат жок экенин байкоого болот. Аны менен негизи мыйзамдын аткарылышына эмне жылдырылды, андан кемчиликтер барбы же бюджетте каражат жокпу? Анткени менен демилгечи депутаттар бийликтин сунушун Нарындагы акция менен эле бирге бюджетте каражат жок деп билдирүү жасашты да. Атабек мырза, ушул жаатта оюңуз кандай? Бул жерде жана өзүң айтып кеткендей, ааламды маалымат башкарып атпайбы. Ар ким өзүнүн кабыл алган маалыматына жараша, укканына, көргөнүнө, билгенине жараша жыйынтык чыгарып чечим кабыл алып атышат да. Анан көп учурда биз ошол калкка маалыматты туура жана так жеткире албай калган учурлар көп болуп атат. Ошондон адашуулар көп болот да. Мына азыр эле айтып атабыз, мына Нарында акцияга чыгышты деп. Нарында акцияга чыкканда дагы ошол жергиликтүү тургундардын бул боюнча толук маалымат жоктугунан болуп атат да. Алар айтып атышпайбы? Мүмкүн менин оюмча мындай биз мурда буга чейин жөлөк пулду көбүрөөк алчу элек деген маселе коюп атышат. Азыр болсо ошол 3-чү баладан баштап дегенде бир нече балдарыбыз биякта калып калат экен да, жөлөк пулдун өлчөмү азайып калат деп атышпайбы? Маселе мында болуп атат да, жанагы ошол эле
июнь айында жанагы август айында ошол мыйзамды кабыл алып атканда мындай деген жери бар да ал жерде. Эгерде жаран жаңы мыйзам эмес, эски мыйзам боюнча жөлөк пул алууга 1 жылдын ичинде 1 жылга чейин жөлөк пул алууга укуктары бар болчу да. Мурдагыдай эле мурдагы мыйзам менен эгерде алам дей турган болсо, жок жаңы мыйзам менен алам десе жаңы мыйзам менен. Ошол көрсөтмө берилгенде бул калкка толук жеткен эмес, ошондуктан жанагындай акциялар чыгып атат. Экинчи жагы, ошол жанагы өкмөт депутаттарды биздин мыйзам чыгаруучу өкүлдөрүбүздү дагы эле адаштырып атат да. Бул боюнча толук маалымат беришкен жок. Жана айтасызбы, жана 30 миңден ашуун бала социалдык система, коргоо системасынан сыртка чыгарылып калат да, алар жөлөк пулдан куржалак калышат деп. Чындап келгенде жөлөк пул 1 жылга чектелип аткан да. 1 жылга берилгенде, демек ушул 17-жылдын декабрь айында жөлөк пулга өткөрүп аткандардын бардыгы тең 18-жылдын декабрь айына чейин ошол жөлөк пулду ала беришет. Эч ким аны тыюу салып же алдырбай койбойт. Демек жана биз айтып аткан 30 миң бала бул 1 жыл ичинде акырындык менен ошол жөлөк пул алуу коргоо системасынан чыгышы мүмкүн да, мүмкүн. Эгерде аларда жанагындай биз айткандай эч кандай коррупция жок боло турган болсо социалдык коргоо системасында, жергиликтүү бийликте, анда кадимкидей эле ошол жөлөк пулду мурдагыдай эле ала бергенге мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр карап көргүлө, мисалы үчүн кандай болгон шарттар болуп атат да. Чындап эле жанагындай 2ден 3төн балдары бар шаарда ички мигранттарда тургандардан 30 миң эмес, бир 40-50, 400 миңге чыккул бала бүгүнкү күндө эч кандай жөлөк пул ала алышпайт. Эмне үчүн? Себеп дегенде, жанагындай биз социалдык коргоо системасында жөлөк пул алуу үчүн көп сандаган ар кандай документтерди алып келиш керек, аныктамаларды. Ошол аныктамалардын бардыгы жергиликтүү бийлик же болбосо мамлекеттик мекемелер өтө эле ыкшоолук менен арагын беришет да, аны ала алышпайт. Жөлөк пулду буга чейин ким алып келген, эгерде мындай карап айта турган болсо, ошол жөлөк пулду колунан келген, жанында каражаттар, маалыматты жакшы билген, сабаттуу, мен кыйынмын деп келген кишилер бар, ошол жөлөк пулду алып атышат да. Кайыр бир жерде жөлөк пул алыш үчүн жанагынча көп сандаган справкаларды алыш үчүн сөзсүз түрдө жол кириге акча керек. Ошол справканы алыш үчүн, аныктаманы алыш үчүн кимдир бирөөнө ошол жерден жанагындай ыкшоолугун ылдамдатып бере кой же эмне кыла кой деп сөзсүз түрдө жана биз айтып жүргөндөй пара бериш керек. Анан ошол жол жүрүп бир жака мекемеге барып атканда үстүндө бир кийип бара турган кийими болуш керек деген. Бул жөнөкөй эле айтып атылган нерселер да. Эми ошолордун баардыгы, жоктордун баардыгы тең жөлөк пул ала алышпайт. Жөлөк пулду ким алат жанагындай жол кирге? Эми мындай карап көргүлө. Ошол жөлөк пул алып аткандарды кээ бирлерибиз мындай анализ деп көргөндө мындай болуп калганда, жөлөк пул алып аткандар ошол эле мезгилде жөлөк пул алышат, но балдары жогорку окуу жайларында келишимдик негизде окушат. Айына 24 миң 50 миң акча төлөп. Демек алардын колунда акча бар экен да. Эгерде биз жанагындай талаша турган болсок, жанагы элдин баары эле чогуу эле ала береби дегенде. Ал эми чындап эле эч кандай каражаты жок. Балдарын окутмак түгүл ошол тиги балдардын үстүнө кийим алып бере албай аткан жарандарыбыздын баардыгы, же болбосо балдарыбыз жөлөк пул албай калышпай, сыртта калып калышат. Анан мына ушул маалыматты жана 30 миңден ашуун бала жөлөк пул алуудан тиги сыртка чыгып калат деген шылтоону жамынышып, биздин депутаттарды жөн эле адаштырышты деген кеп да. Эми мурунку мыйзам кабыл алып атканда, август айында ошол мыйзамга кол коюлбады. Эми ошол мезгилде баары тең эле мамлекет өкмөт башчылары айткан акча бар деп. Акча жетишет, баардыгы эсептелип саналып коюлган, мынча акча керек экен деп айтышкан. Баардыгы тең. Депутаттар ошол мыйзамды толугу менен кабыл алышкан. Азыркы президентибиз ошол мезгилде өкмөттүн башчысы болчу, өкмөттө премьер-министр. Ошол киши өзү кол койгон. Бул иштей турган мыйзам болчу. Эгерде чындап эле ошол мыйзамды мындан ары токтотуп коелук, жанагындай акча каражатыбыз жок деп эме кыла турган болсо, 3 айга узарттыргандын ордуна, жана мыйзамды 3 айга тиги ишке киришин 3 айга узартып атпайбы, анализдеп талдайлы деп. Каяктан анализдейт, талдайт? Кантип талдайт эгерде тигил мыйзам ишке кире элек болсо? Ошол мыйзамды ишке киргизип коюп, ошонун иштегенине жараша кимдер алып атат, кандай болуп атат, ошону ала турган кишилердин саны көп болот бекен, ошол жана мыйзамдын кириши адамдардын аң сезимине, акыл эсине кандай таасирин тийгизет экен жашоосуна, ушулардын баардыгын ошондон кийин анализдейт. Анан баштан өтпөгөндөн каяктан анализдейт? Демек, ошол мыйзамды 3 айга чейин узартып коюп эле, тиги 3 айга чейин макул иштей берсин деп 4 ай, 6 айга чейин срок беришип, ошол 6 айдын ичинде мыйзамды иштетип, иштегенде билинет. Анан ошону талдап, тереңирээк талдап,
Анан ошонун тиги коомго, ошол балдардын жашоосуна тийгизген таасири кандай болуп атат, ошондон кийин анан талдаганга мүмкүнчүлүк болот да. Айтып атпайм, жана мурунку законду ушул бир 6 ай ичинде ишке кире бермек, ошол менен деле алып көрүшмөк, тиги менен да алып көрүшмөк. Өкмөттүн каражаты көп кетет дегенге мен көп ишенбейм. Себеп дегенде жана каражатыбыз жок болуп атат, эмеге табылбай атат, буга табылып элатпайбы? Аштайга табылып атабы? Өкмөттүн өзүндө эле тиги баланчанын 1000 жылдыгын өткөргүлүк, күнчөнүн тигин өткөргүлүк деген шаардын мынчалыгына же болбосо жана айтып аткан эле эмелерди карап көрөлүк, мамлекеттик мекемелерди иштеп аткандарды. Финанс министрлигине эле канча жыл ызы чуу болду. Ошолордун өзлөрүнүн тиги кызматкерлерине бассейнге кирген акчасын төлөп бере турган учур болуп калганда талашып атышып, кайра аны жаптырышкан. Ошол эле кызматкерлердин өзүнчө бир жеңилдиктерин алып салууга каршылык чыгып атышкандар. Ошолордун баарын токтотуп койсо, каражат деген жетет. Токтото албай атат. Же болбосо, айталык мен бир жерде мугалим болуп иштейм. Мугалим эмне үчүн тиги өзү телефон менен байланыш каражаты менен өзү телефонду алып алып, акчасын өзү төлөп, өзү сүйлөшөт. Эмне үчүн биздин депутаттарга мамлекет тарабынан акча каражат бөлүнүп келиш керек? Ошол эле депутат звонок этип сүйлөшкөн нерселердин баардыгы тең мугалим да сүйлөшөт. Ар бир ата-энеге телефон чалышат алардын. Аларда кадимкидей эле ошол акча каражаты кетет жана байланыштын өзүнө. Аларга эмнегедир төлөнбөйт дагы, депутаттар өзүнчө айына мынчадан акча берилиш керек деп койгон. Ошоларда, то есть биздин өзүбүздүн ичибизде каражат иштесе табылмакта. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, 30 миңге жакын бала жөлөк пул алуучулардын тизимесинен чыгып калганы менен киргендердин саны көбүрөөк болот деп. Албетте бул жерден дагы талаштуу суроо деп айтсам болот. Негизи эле жогоруда айтып өткөндөй, мына 4 баласына буга чейин 4500 сом алып жүргөн ата-энелер бул мыйзам жаңы күчүнө кире турган болсо, анда 1400 сом гана алабыз деген ниетте багылы ушул акциялар болуп жатат. Бул жакта кандай карайсыз? Чындыгында каражаттын көлөмү азайып калабы? 3-чү баладан кийин жөлөк пул бере турган болсо? Мындай болуп атат да. Ошол жакырчылыктын системасын өзүн изилдеп, анализдеп, талдап көргөндө 2 бала болгон учурда ал үй бүлөдө эме жок, жакырчылык 3-чү баладан башталат да, жана 3 баладан көбүрөөк болуп аткан мезгилде жакырчылык, эмне жакырчылыктын саны ошол мезгилден баштап жана өрчөй баштайт депчи. Анан ошон үчүн жана 3-чү баланы алганда, 3-чү баланы алып аткандыгы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биз ошол эле жанагы мурдакы тиги жөлөк пулум азайып калды деп кайра чыгып атышпайбы? Ошол жөлөк пул кайра чыгып аткандардын чындап эле жөлөк пулдарын иштеп аткан эмелердин баардыгын анализдеп талдап көрө турган болсо, мүмкүн көпчүлүгүнүн жанагындай жөлөк пул алуу укуктары жок болуп калышы мүмкүн да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жанагы жаңы мыйзам ушул жергиликтүү бийлик органдарындагы социалдык коргоо системасындагы коррупциялык көрүнүштөргө эң бир чоң бөгөт коймокта. Себептен жана айтып атып, жана справкалардын баарын өзүнө алуу, бул бир жагы. Экинчи жагы, ар бир булар өзлөрүнүн эмесин азыр эсептей албашат. Көпчүлүк учурда бир үй бүлөлөрдө айталык 1 майып бар, 2 пенсионер бар. Жана үй бүлөлүк жалпы кирешин эсептегенде ошолордун майып алып аткан пенсиясы, каржы чарбага кетип аткан акчасынын баары тең эсептелип калып атат. Анан бул жерде жанагы просто адамдарды эмеге коюп атат да, бир адамгерчилик тандоо, адамгерчиликсиз бир тандоого коюп атат да. Мен үйүндө тиги пенсия алган 2 атам менен энем менен жашай турган болсом, карып калган кишилер менен жашай турган болсом, анан ошолордун кирешесин мага эсептеп туруп, жана менин үй бүлөлөрүмө пособие берип аткандан кийин бул жерде тандоо болуп калып атат да. Менин үй бүлөм менин балдарымбы менен чогуу жашайынбы же ата-энемби? Ата-энени бөлүп сал деген эмеге чейин келип атат да, алар өзүнчө жашасын. Мындай учурлар болгон да, айталык ушул эле Ысык Ата шаарынын эле четинен бизге келип кайрылганда, мындай деп кайрылганда өзүнүн 4 баласы бар. Атасы инвалид, тиги экинчи группадагы, апасы биринчи группадагы майып. Анан ошол бир үйдө чогуу жашашат. Каражатты санап келгөндө жанагы 2 майып адамдардын каражатын үй бүлөнүн кирешесине киргизип коет дагы, тиги кишиге 1 тыйын да пособие жөлөк пул деген жок. 2 майыптын акчасы кимге кетет? Өзлөрүнө кетип атпайбы алардыкы? Бирөө бөйрөгүнөн тиги майып ага жана пенсиясынан көбүрөөк каражат кете турган, экинчиси нерв жагынан майып. Ал дагы дайыма дары алып ичиш керек. Анан жанагы келиндин өзүндө эмне деген тандоо болот? Ал эптеп жана ата-энелерин карап, бул үй бүлө бири-бирине жардам берип оокат кылып атышканда, эми тандоого туура келет. Бөлүнүп кетиш керек. Ата менен энемди таштайын дагы, маяка кирейин, бияктан мен пособие алат экен, жөлөк пул алат экен. Бул бир жагы. Экинчи жагы ким ойлоп тапты? Жана 900 сом деген каяктан келгенин ыкма методика түшүнүк жок да.
Азыр улуттук комитеттин, статистикалык комитеттин эмеси боюнча эң жакыр үй бүлөлөрдүн кепилденген киреше 1401 сом болуш керек деп атышат да. Бул дагы 1400, эми ойлоп көр 900 сом деп койду да. Ар бир үй бүлөдө 900 сом дегенде мектепте окуп атат. Ошол 900 сомдо мектепке окуп аткандан кийин ошол мектепке балага кийим алып бериш үчүн канча акча кетет? 900 эмес, азыр 810 сом. Кээ бир депутаттар адашып, жана маалыматтын жоктугу ушулда жөлөк пул ар бир балага 900 сомдон берилет деп атат. 900 сомдон берилбейт, 810 сомдон берилет. 900 сомду эгер ошол кирешеси, үй бүлөнүн кирешеси ар бир жан башына эсептегенде 900 сомго жетпей калса, анда анан жанагы 810 сомдон берилет деген бар да. Анан майыптардын жанагы кээ бир жетим балдар бар, үйлөрүндө чогуу жашап атышкан. Атасы багуучусунан, коргоочусунан ажырап калган балдарга жетимдик боюнча да жөлөк пул берилет да, пенсия. Ошону да кирешеге эсептеп коюп атпаймын да. А жаңы мыйзам боюнча анын баары эсептелбейт. Биз ошонун баарын тиги талдап эме кыла албай атабыз да. Биздин республикада канча майып бар, канча жерде жашап атат, канчалык деңгээлде жашап атат, аны азыр анализ деп талдабай туруп эле жанагындай эмеге кирип кетип атпайбыз. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, бул жерде чындыгында бул жаңы мыйзамда тең укугуна карабай эле бардыгына бирдей берилүү каралган болчу. Негизи эле мыйзамга карай турган болсок, буга чейин эле парламентте дагы ошол эле депутаттар бир канча сөз айтып, мына мен ушул жөлөк пулду балдар мал алып аткан болсо, мен эле кошунам мына жакыр жашап атса, экөөбүздү тең тайлаш кылып берип коюп жатат. Меникин эмес, ошол эле жакыр үй бүлөгө бериши керек эле деген дагы пикирлер айтып атат. Мыйзамды мурунку бойдон эле калтыруу керек дегенчи. Бул жакка кандай кошуласыз? Биз алысты көрө албай атабыз да. Алысты көрө албай атабыз дегенибиз баягы адамдардын, биздин жарандарыбыздын, жашоочулардын bir аң сезимине кандай ушул жөлөк пул кандай таасир тийгизет дегенди биле албай атабыз да. Бизде мындай болуп калган, жанагы система мындай болот да. Мен жөлөк пул ала алсам, мен молодецмин, мен азамат экенмин, үй бүлөмдү багып атам деп. Бул эмнеге алып барып атат? Мен жанагы жөлөк пул алган кишилер кадыр барктуу болуп атат коомдо. А жаңы мыйзам боюнча эмнеге жетиш керек биздики? Ошол жөлөк пул албай турган кишилер өз жанын өзүн багып атат дегенде сыймыктануу сезим пайда болуш керек да. Мамлекет мага бер деп карап отурганын ордуна мен ошол тиги мамлекетке же болбосо өкмөткө, башка жарандарга канчалык деңгээлде жардам бере алам деген ойду ушул жанагы нерсе алып барат да. Мен азыр ишенбейм тиги эме деп айтканга, жанагы жөлөк пулду колунда барлар деле ала берет дегенге мен ишене албайм. Бул мүмкүн биринчи, экинчи жылдар ошолор жөлөк пул алышы мүмкүн колунда барлар дагы. А бирок кичине бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол колунда барлар ошол жөлөк пулга барбай эле коет, барбай эле коеюнчу кой деп. Азыр бүгүнкү күндө деле биз ошол өзүбүз катышып сүйлөшүп жүргөн кишилерден сурап калып, мына 3 баладан ары 16 жашканга чейин тиги 500 сомдон жөлөк пул берет экен. Ошого макулсуңбу? Алабыз дегендер ала берсин, мен албайм. Мен үй бүлөмдү өзүм бакканга кудуретим жетет деген кишилер толтура. Биз ошол психологияны, ошол ойду адамдардын аң сезимине сиңире турган бирден бир мыйзам ушул болуп атпайбы? Анан болбосо мурдакы мыйзам боюнча кандай? Азыр тиги айылга барганда мындай сүйлөшүп калганда эметип кетишет да, мен жөлөк пул алып атам, мен азаматмын деген сыяктуу. Мен билимдүүмүн, мен акылдуумун, ошон үчүн мен жөлөк пул алып атам деген нерсе. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, негизи эле жөлөк пул алуу бул мыйзамы негизи туура жазылган, бирок элге жеткирүү жагынан, маалыматты тактоо жагынан аксап жатабыз дегенчи, ошол негизи түшүндүрүү иштерин кандай жүргүзүшүбүз керек? Эл ошону кандай багытта туура түшүнүп, анан кабыл алуусу зарыл? Мыйзам кабыл алып атканда, кээ бир мыйзамдарды окуп атканда биз өзүбүз түшүнө албайбыз да. Анан бул могереки мыйзамдын көп так жактары эле бар болчу. Мыйзамдын өзүндө мыйзамда мынтип жазылып калат да көп учурда. Өкмөт өзү тиги аныктайт. Канча өлчөмдө жөлөк пул бере тургандыгын өзүнүн бюджетине карата аныктайт деп. Мында ошол уже мурда элге заран алдын ала эле айтылган. Сүйүнчү пул 4000 сом. Эменин өзү жөлөк пул тиги жанагы балага жөлөк, эне балага жөлөк пул дегенибиз 700 сом, тиги үй бүлөгө көмөк дегенибиз 500 сом деп. Бул так эле айтылган нерсе болсун. Мына ушундай нерселерди так эле. Андан башка, андан кичирээк жазылып калган жанагы эгерде бул жөлөк пул эгерде жөлөк пулдун жанагы үй бүлөнүн кирешесинин саны азайып кала турган болсо, мурдагы эле тиги мыйзам боюнча 1 жыл ичинде ала берет деген жери да бар да. Демек ошол корутунду жаңы мыйзам ичинде бар. Жаңы мыйзам ичинде бар болчу да ошондо.
Мен билгенден бар болчу да. Анан кийин эле тиги кошумча киришип чыгарып ишпесе. Бул жогоруда айтып өттү, негизи Кыргызстанда 292 миң жаран муктаж катар мамлекеттен жөлөк пул алат. Бирок статистика комитетинин маалыматына караганда бул жерде 92 миң гана киши алат деп айткан экен. Анан мына жогорку кеңеште айтып өттү, негизи түшүнбөгөн 200 миңден ашык киши маалым катты сатып алуу менен жөлөк пул алып жатабы деп мыйзам бузуулар бар дегенде айтылды да. Бул жаңы мыйзамды кабыл алууда дагы кандай кемчиликтер ушул сан жагына карай келгенде? Кайра эле элдин башына айлантып болуп атпайбы? Мамлекеттик статистикалык комитетте кадимкидей так маалымат болуш керек. Канча киши жөлөк пул алып атат деп. Бир маалымат боюнча 292 деп турса, бир маалымат боюнча 92 миң деп турса, ошол эле мамлекеттик мекемелердин берген маалыматы боюнча, анан мунун өзү эмне? Бул өзү эле адаштыруу. Мунун өзү эле алдоо. Элди жанагындай акцияга чыгарганга же болбосо ушул мыйзамды колдоп кетиш үчүн бардык нерселерди колдонуп атышат. Эми кантип эле социалдык коргоо бөлүмүндө же болбосо социалдык коргоо министрлигинде так билишпесин канча киши жөлөк пул алып аткан, канча үй бүлө жөлөк пул алат, анан алардын ичинен тиги канчасы көп балалуу, канчасы эмне, мунун баары бар да. Демек ошол жерде социалдык өнүктүрүү министрлигинде атайын аналитикалык бир борбор болуш керек. Аналитикалык борбор, талдоочу борбор. Ошол борбор талдап, момунча үй бүлөдө момунча бар экен. Мынча киши жөлөк пул алып атат. Дагы канча жөлөк пул алыш керек деп. Мунун баары атак азыр биз карап көрсөк, бир маалыматта 292, бир маалыматта өзүң айтып аткандай 92 деп атса, айырмасы 200 миң болсо, демек бул тиги жарандардын мамлекеттик мекемелерге болгон ишенимин жоготуп атат өзүлөрү. Бул так маалымат болуш керек. Жөлөк пул алып аткан. Керек болсо ар бир киши алып аткан нерселердин баардыгы. Анан маалыматты сатып алышып атат дегенде сатып алабы, сатып албайбы, но тиги жерде ошол канча киши жөлөк пул алып атат деген белгилүү болуш керек да. Эмне себептен алып атат деген. Ушунун баары жазылыш керек. Анан анын баары деген жанагындай эсептелип такталып чыкпагандан, демек жанагы социалдык өнүктүрүү же болбосо социалдык коргоо министрлигинде бөлүмүндө коррупция деген аябай күч экени билинет. Себеп дегенде жанагы лай суудан балыкты жакшы кармайсың деген бар да. Канчалык жанагындай маалымат жок болсо, так маалыматтарды беришпесе, бул бияктан деп бая буйткалап жүрөсө, ошончолук тиги көбүрөөк акчаны өзүлөрүнө сууруп калып атат деген кеп болуп атат. Жандай эмеспи, чын эле ошондой да. Бул мен ушул теманы отургай, негизи майып балдарга жөлөк пул кандай каралган ушул жаңы мыйзамдын негизинде? Жаңы мыйзамдын негизинде майып балдарга мурдагы кандай эле болсо, мурда майып балдардын өзүнө деле жаңы мыйзамдын өзүндө мурда кандай алып жүрсө, так эле ошонун өзүндө алынат да. Эч кандай тиги эме берилген эмес. Тандап алган укуктары бар. Майып бала катары тандап алабы же болбосо беркиндей жөлөк пул алабы, эне балага жөлөк пул дегенде алабы. Үй бүлө өзү тандап алат. Эч кандай эмес. Кошумча дагы төлөнүүгө кошулабы же ошол эле акты ошол эле? Экөөнүн бирөө деп айтканбыз. Эгерде майыптуу боюнча жөлөк пулдун тиги көлөмү көбүрөөк боло турган болсо, анда пожалуйста ошону ала берсин деген эме бар. Макул. Жок, берки эне балага берген жөлөк пул же болбосо үй бүлөгө көмөк деген көбүрөөк боло турган болсо, ошого ыкыкташ керек да. Бизде ошол жөлөк пулдар боюнча келгенде кайра эле бир нерсени айтайынчы, бул дагы ошо бизге аябай бир түшүнүктүү болуш үчүн бул жанагы жөлөк пул алуунун өзү адамдарды психологиянын өзү, мен жөлөк пул алышым керек, мен жөлөк пулсуз жашай албайм деген психологиянын өзү адамдарды жакырчылыкка, анан жанагы мындай бир колунан эчтеке келбестик бир жака түртөт да. Айласы кетип калган учурда болсо, мындай болуп калган учурлар болгондо, бир тиги көзүнөн зрениясына майып болгон баладан кадимкидей дарылашып, бир 200дөн ашык бала көздөрү кадимкидей оңолгон, жана майыптан чыккан, бирөө чыкпайт да таптакыр. Көзү баягыдай эле начар көрүп туруп алат. Эми түшүндөсө, анда мен тиги жөлөк пулдан куру калам да. Психологиянын өзү ушул да, жанагы атасы да майып, апам да майып, экөө акча алып атат. Үйдө сүйлөшкөндө биз ушу көзүбүз тиги эме болгондугу үчүн, начар болгондугу үчүн, көрүбүз начар болгон үчүн жөлөк пул алып атабыз, ушунусуна да шүгүр. Баланын улаган ал эмне болуп атат? Сиңип атат. Сиңгенден ал эмне? Өзүнө жанагы организмге же болбосо өзүнө буйрук берип көрбөш керек андан. Көрбөй калсам, эгерде мен көрбөй калсам, тиги көрүп калсам, анда иштеш керек болот, акча таба албай калам. Ушундай да бир жагы бар да, мени мүмкүн кимдир бирөөлөр жаман көрүшөөр, но психология ошого алып баратат да.
жөлөк пул алып жөлөк пул менен жашашым керек деген. А эгерде жанагындай жөлөк пулду бере турган болсок, баардыгына бирдей эле ошол психологиядан акырындык менен кутулабыз да, өзүбүз дагы өзүбүздүн үй бүлөбүздү багыш керек деген бир жакшы нерсеге алып келет да. Келиңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдирем. Эске салсам, студияда конокто балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин өкүлү Таалайбек Жакыпов болду. Талкууну мен Нускайым Дүйшөбаева алып бардым. Амандашканча.